35 бөлүм. Мен адамзатка болгон сүйүүнү тандасам болмок экен. Кара булутту суяптагы өзүнүн эски үйүнө калтырып жатып, Кабылдын көзүнөн жаш тегеренди. Койнуна каткан бир баштык ай туяк алтын жамбыларды алып чыгып, кара булуттун колуна карматты. Кереги жок ата, менин каражатым жетет, деди кара булут. Эмне каткан казынаң барбы? Ал деп жатам, деп Кабыл калп эле күрсүлдөмүш болду. Ошондой десем да болот, деди кара булут. Караңгы зынданда кышы бою жатып чыккандыктан жүзү куп-куу болуп, кара көздөрү баягыдай оттуу жайнап турганы менен тереңинде кандайдыр бир сыр катылып жаткансыйт. Эх, эмне дейм эми, кырааным. Эр жигиттин башына нелер келип не кетпейт. Жер эненин боору кенен эмеспи? Бир карабашың батар бурч табылар. Ушинткен Кабыл асыранды уулун кучактай, ичинен муундары бошой, мукактанып өзүн араң карманып турду. Кара булутту акыркы жолу кучактаган атасы көзүнөн аккан жашты билгизбегенге аракет кылды. Кош уулум, кайда жүрсөң да аман бол. Көрүшөбүзбү, көрүшпөй калабызбы, ким билсин. Көрүшөбүз ата, албетте көрүшөбүз. Ушинтип Кабылды жооткоткон уулу ага адатынча жылмайып койду. Жанына киши кошпой кара булут экөө гана келген Кабыл өзүн атка сүйөп мингизген асыранды баласын дагы бир карады да, колун бекем кыса кармап коштошуп, суяптын таш төшөлгөн ийри буйруу тар көчөлөрү менен кайра ордого бет алды. Эмнеси болсо да алтын башы аман болсун, шумкар айланып, туурун табаар. Акыркы болуп өткөн окуялар Кабыл үчүн да, кара булут үчүн да бир көргөн жаман түш сыяктуу артта калса экен деп Теңирден тилеп, Кабыл жолду карай башынан өткөн окуяларды ой элегинен өткөрүп бара жатты. Ананчы көп окуялар болбодубу? Өтө көп. Күзгө жуук баяс өзүнө имерилип келген 5 муруунун бектерин кошуп алып, 40 000 кол курап келип, кылкылдап суяпты курчоого алды. Биарслан тегин өзүнө караштуу 10 000 черүү менен жардамга келип, Куттемирге кошулуп салгылашты. Камакта олтурган кара булут Кабылды чакыртып, жолго жардам болсун деп, жай ташын сууга байлап, кар жаадырды. Анын мындай сыры Кабылга гана маалым эле. Анын ал сырын Куттемирге ал кезде да кийин да билгизишкен жок. Болбосо кара булут кайрадан бул жадыгөйлүгүн карматпасын деп, Куттемирдин аны бошотушу күмөн эле. Кармаш катуу болду. Жоо талкаланып, быт-чыты чыгып, артын карабай качып берди. Баяс чабышта аман калган бир нече аскери менен түздүктөгү чөлгө чейин кире качып, экинчи баш көтөргүс болду. Куттемир каган жеңишке жеткенден кийин Биарслан тегин арзып сүйгөн кызы Айбарчы экенин айтып, Куттемир кагандан анын колун сурады. Каган макул болду. Болгону кыш өтсүн, жайдын толугунда кыз узатуу тоюн өткөрөйүн. Ашиналар менен сасаниттердин согушу да басылсын, эл тынчтансын, деп шарт койду. Кышты кыштай зынданда жаткан кара булутту күнөөсү жок деп Куттемирден суранып жатып, Кабыл баатыр бошотту. Чынын айтканда Кабыл баатыр кара булуттун Бектур баатырды өлтүрүүгө тиешеси бар же жок экенин билбеди. Куттемир дагы муну далилдей албады, бирок толук актай да албады. Ошондуктан Кабыл баатырдын өтүнүчүн жерге таштабай, жаза катары кара булутка тиешелүү болгон мал-мүлктү жана жер үлүшүн казынага кайтарып, кызматчыларын бошотуп, уулунун кара башын гана азат кылды. Бул калаага жолобой каранын жашырып алыс кетсин, асыранды уулуң болбосун, деген шарт койду каган. Кара булуттун башы аман калсын деген Кабыл ага да көндү. Ошентип чоң убара менен кара булутту актап, зындандан бүгүн алып чыккан эле Кабыл баатыр. Анан жашыраак чагында өзү топ жигитти машыктырып, кийинчерээк каралбай калган суяптагы эң калган эски үйүнө чейин узатып келип, коштошкон кези болчу. О, Теңир, эсинден такыр чыгып кеткенин карачы. Кара булуттун башы азат болгону тууралуу битикчи жазган жарлык менде калган тура. Ушинтип эстей коюп, кемер куруна кылычынын жанына илинген кагандын мөөрү басылган жарлык оролгон кагазды көргөн Кабыл атынын башын кайра бурду. Жаз келип өрүк гүлдөп жаткан маал эле. Кара булут Кабылдын карааны гүлдөгөн өрүктүн далдаасынан көрүнбөй калаары менен отунканага кирди. Отундарды алып таштап, самандан арылткандан кийин үстү жылма кайлата боз ылай менен шыбалган тактайларды колу менен түртүп көрүп, көзү чекчейди. Карапага катылган алтындары ордунда болду бекен деги. Темир аны ушунча жыл кызматын кылдырып алып, анан иттин арткы шыйрагындай кылып
кууп салганынан башкасы макул болсо да кара булут макул эмес. Эгерде алтыны ордунда болсо, кайдан болсо да түмөн кол жалдап, Куттемирге эми өзү кол салат. Керек болсо кагандыкты өзү эйлейт. Кабыл канчалык кыйылып, ыйлап коштошуп жатса да, кара булут андан тезирээк кутулуп, алтынды тезирээк алсам деп жатты. Нымдуу топурак жыттанган ороонун ичи караңгы эле. Кара булут башын эңкейтип карап, карапалар ордунда экенине көзү жеткен соң, ичинен кымылдай сүйүндү. Салмагы сайдын ташындай болгон 3 карапаны оордугуна карабай, ороодон араң көтөрүп чыкты. Бирок шашкандыктан алтындарды бөлүп ташып чыгуу да оюна келген жок. Эмнеге анча шашканын өзү да түшүнгөн жок. 4-чү карапаны көтөрүп чыгып жаткан кезде билегине муздак нерсе ороло калгандай болду. Чоочуп кетип колун силкип жиберди. Кара чаар жылан билегинен шалп этип түшүп, ороонун түбүн көздөй жабышсыз сойлоп кетти. Алтынды байырлап жаткан жылан окшойт. Жаз келип жер көөп, жыландар чээнден чыгып жаткан маал болчу. Кара булут карапаны ошол жерге калтырып, жан талаша ороодон секирип чыкты. Билегине оролгон жылаан чагып алганга жетишкен экен. Жылаан чаккан жерден кан сызылып агып, заматта шишип кетти. Колу зыркырап ооруп, көзүнөн от чагылды. Жылаандын уусун чыгаруунун аракетинде шашкалактап ууну оозу менен сооруп жерге түкүрмүш болду. Бир аздан кийин баш айланып, кадам таштайын дегенде буту чалыштап түшүп, карапалардын бирин баса жыгылды. Карапа кулап, ичиндеги алтын тыйындар шылдыртпай жерге чачылды. Жигиттин көзү тумандап, ичин өрт менен жалын каптап бара жаткансыды. Болгон өмүрү бир заматта көз алдынан сызып өттү. Анакей, таманын чор баскан, чоңор кирип сыздаган кичинекей кара бала, анакей, эки өрүм чачын желкесине түйүп алган, кийими жамаачыланган апасы, сары сүрк кездемени оронуп мойнуна жоон шуру таңган устаты Мани, атасындай сөөлөтүн сактаган жарашкаган, канчалык жаман көрөйүн десе да камкордугун аябаган Куттемир, дайыма көздөрүн жүлжүйтө мээримдүү тиктеген Кабыл, ана, жазда ачылган жоогазындай кызыл такыя кийип, 5 өрүм чачтарын желге желбирете жылмайган Айбарча, каймалдар каалгаган, шыбак жыттанган талаалар, ана, базарда бакылдаган соодагерлер, баары көз алдында бир зуу эте тартылып, андан алыстап бара жатышты. Токтогула, деп алсыз шыбырады кара булут. Үнү өзүнөн башка эч кимге угулган жок. Өмүр заакындай экенин ошондо билди. Жигит ага ажал ушинтип өзү казган ороодон айттырбай, эскертип да койбой келип калганын түшүндү. О, теңирим, эмнеден жаңылдым, деп ойлонгон кара булутка ичинен бирөө жооп бергенсиди. Анын рухунун бул дүйнөгө жаралгандагы милдети, ичиндеги кийгинен арылуу, жан бүткөндүн баарын кечирүү, сезимдерине жетеленбөө, күнүмдүк турмуштун эмес, түбөлүктүү жанынын камын көрүү, колунан келсе жакшылык кылып, колунан келбесе бирөөлөргө зыян кылбоо экенин түшүндү. Анын руху байлыкты, бийликти эмес, адамзатка болгон сүйүүнү тандаганда гана жеңишке жетмек турбайбы? Адамдарга карата сүйүүнү тандаш керек болгон турбайбы? Бул жарыкчылыкта өтө көп адамдарга зыян кылган экенмин, аттың-ай. Ушундай ойлор кара булуттун мээсин тепчип өткөнсүдү. Босогодо кылыч кармаган жан алгычтын элеси көрүндү. Акыркы жолу кара булут, мага жан алгыч кылыч кармаган жоокер кебетесинде келдиби, деп ойлогон көрдү да, акыл эсин жоготуп, кандайдыр бир капкара туңгуюкка сүңгүп кирип кетти. 36-бөлүм. Той. Тездеткиле, болгула тез. Ушинтип чынар теректин алдынан килем төшөп жатышкан малайларга Сарман бүгүн көп унчукпады. Ордо башчы эки колун артына алып дөбөдөн ылдый кыркалекей тигилген аппак боз үйлөрдү ойлуу карап турду. Айбарча ханбикенин бул ирет бак ачылса экен деди ал ичинен. Ананчы Айбарчага арналган мындай кыз оюнун Сарман ушуну менен экинчи ирет даярдатып жатат. А Гүлай бийкечти минтип күйөөгө узатаары эми күмөн болуп калды. Алгыз турмушка узайбы, узабайбы, эми ал дагы чоң суроо боюнча калды. О, дүйнө-ай, деди ичинен ой баскан Сарман. Кечээ эле Гүлайдын колун сурагандар бул айылга аягы үзүлбөй келип турушчу эмес беле? Эми минтип, бүгүн күн мемирептип, теребел ушунчалык кооз. Бул дөбөчөдөн айлана алаканга салгандай көрүнөт. Долбастар кагылып, даракка байланган кызыл-тазыл жибек тасмалар желбирей учуп, кыз оюну башталды. Күйөө бала болчу Биарслан тегинди
Топ жигиттери коштою алып келишти. Анын жүзү күндөй жадырап турду. Жеңелер алтын күмүш тыйындар аралаш чачыла чачышты. Бир аздан кийин оортунан күлкүсү төгүлүп, Айбарча келди. Анын жүзү ай толгондой жаркырап турду. Көк сиңирдеги жайытка тойго деп тигилген кыркалекей боз үйлөр аппак жумурткадай болуп жайнайт. Бул көк жайык буга чейин эмнелерге гана күбө болгон жок. Мындан кийин дагы эмнелерге күбө болору белгисиз. Бул кең өрөөндөрдү, көк жайыктар менен шаңкайган теңир тоолорду мекендеген кыргыздар байыртадан эле улуу көчтү улап жашап келет. Алардын улуу көчү токтобой дагы улана берет. Анткени алар ушул көк жайык, мейкин талаалар сыяктуу кең пейил, айкөл, кашка суулардай мөлтүр, аруу, көк асман сыяктуу түгөнбөгөн, түптүү, ала тоонун аскалары сыяктуу бекем жана кайраттуу эл эмеспи? О жараткан, баарына кудурети жеткен улук зат, өзүңдөн тилек кылам, ар дайым өмүр көчү токтобой улансын, ашыктар бири-бирине жетсин, элим толсун, бөксөрбөсүн, көбөйсүн, кемибесин, бириксин, чачылбасын. Түбөлүктүү көк асмандын алдында, касиеттүү жериненин боорунда урпактарын көбөйтүп аман болсун. Эпилог. Эскертүү. Эпилогдо каармандардын кийинки тагдырлары баяндалат. Күн кылкылдап уясына батып бара жатты. Тоо койнундагы чакан айылга кеч бат эле киреди. Карыя нуру качкан көздөрүн жүлжүйтөп, бырышкан колдорун серепчилей, ылдыйраактагы төтө жолду улай улам карап, жанараак жылкыларды караганып эткен чөбөрөсүн чыдамсыздык менен күтүп, боз үйдүн жанындагы дөңгөчтө отурду. Небере келини адатынча кечки тамакты камдап, эскирээк бирок алтымыш канаттуу кең боз үйдүн ичинде дасторкон жайып жүрдү. Карыянын жашы бир топту таяп калгандай. Ал улуу небереси Каңдынын уулдары менен айыл четиндеги өргөдө өзүнчө турат. Чөбөрөлөрүнүн улуулары Жаныбек менен Тагай бири 16-га, бири 14-кө карап, биринен бири керилген сымбаттуу бозуландар. Кичүүлөрү 9 жаштагы Атай менен андан 2 жаш кичүү Сармат. Алардын бейпит заманда чоңоюп келе жатканына Карыянын көзү толуп, көңүлү кубана олтурган кези. Бир аздан кийин келини кечки ашка чакырды. Карыя таягын таяна, бөкчөйүп боз үйгө карай басты. Карыянын чөбөрөсү Жаныбек күүгүм кирип, көз байланып калган кезде келди. Жылкылар ак таштын капчыгайына өтүп кетиптир. Алдын кайрып койдум, деди керегенин башына камчысын илип жатып, аны суроолуу караган чоң атасына. Чырагым, аман эсен келсең болду. Мал табылат, кечиккениңден кабатыр болуп отурдум эле, жаныңа 1-2 жигитти ээрчитип алсаң болмок экен. Жалгыз барбай. Карыянын санаасы тына, төргө жайланышып отурду. Жаныбек чоң атасынын айтканына муйгандай баш ийкеп, ортодогу кемегеде күйүп жаткан арчанын табына колун кактап жылынды. Апасы тасмалга ороп калтырып кеткен тамактан шам-шум этип алган соң, чоң атам адатынча качан кечки жомокторун баштаар экен дегенсип, үндөбөй кемегенин кашында отуруп калды. Балдар күн сайын Карыядан жомок укмайын укташпайт эле. Бүгүн да Атай чөбөрөсү жанына жакын жылып келип отурду. Улуурактары дагы кичине чагында ошентче эле. Эми алар чоңоюп калдык дескендей, өздөрүнчө жууркандарына чүмкөнө жатышат. Бирок баары бир Карыянын кебине алдыртан кулак төшөп жатып уктап кетишет. Чоң ата, бүгүн кайсы жомокту айтып бересиң? Үркөрдүн кызы Үлпүлдөк деген жомокту айтып берем, деди Карыя. Ачык турган түндүктөн көрүнгөн жыбыраган жылдыздардын нуру өчкөн көздөрү менен тиктей. Аны билебиз, деп чурулдап жиберишти эки бала. Башканы айтыңыз, чоң ата. Эмесе ак боз ат менен көк боз ат жөнүндө жомокту айтайын. Аны да билебиз. Мен бүгүн силерге анда жомокта эмес, уламышта эмес, мындан жарым кылымдай мурдараакта болуп өткөн окуяны айтып берейин. Чөбөрөлөрү Карыяга кулак түрүп калышты. Кеп атактуу кагандын кызы Айбарча сулуу тууралуу болмокчу. Бул акыйкат менен адилетсиздиктин, ак менен каранын кармашы. Текебердик менен бой көтөрүүнүн, ачкөздүктүн аягы эмне менен бүтөөрү тууралуу баян. Эртең эле эр жигит болуп чоңоесуңар. Ар бир айтканым накыл кеп, бабалардын басып өткөн жолу, кебимди жакшылап уккула чырактар. Карыянын акырын чыккан үнүн коштой, чыртылдап күйүп жаткан оттун маңдайында олтургандардын көлөкөлөрү кыймылдарына жараша арбаңдап, узарып, ал түнү кеп учугу көпкө чейин уланды. Карыя кебин бүгүн таң агарганга чейин айтты. Анын баяны бүткөн кезде от өчкөн кемегенин жанында кепке ушунчалык берилип,
кулак төшөп отурган Тагай менен Жаныбек гана калган эле. Атай менен Сармат эчак эле уктап, аларды жуурканга жаткырышкан болчу. Чоң ата, Гүлайсулуунун тагдыры эмне болду? Деп сурады. Карыя бир саамга үндөбөй калгандан кийин сөзүн дагы улантса экен деп тынчы кеткен Жаныбек. Балам, бирөөлөр айтат, Айдай сулуу бетинен ажырап, Текебер сулуу өңдөнүп азып, кайгыга батып жүрүп бир күнү Суяптагы эң бийик мунарадан боюн таштап өлгөн экен. Башка бирөөлөр болсо Куттемир эч кимге билгизбей, тексиз эле карапайым бир жоокерге кызын күйөөгө узаткан дейт. Ошол жоокер менен Гүлай сулуудан тараган урпактар бир уруу болду деп да айтышат. Кара булут эмне болуптур, чоң ата? Жылан чагып өлдүбү? Деп сурады Тагай. Кара булутту бирөөлөр өлгөн десе, кээ бири атасы Кабыл Баатыр убагында кайра артка кайтып келип калып, жыландын уусунан сакайтып, аман калган дешет. Жада калса аны баягыдай эле соодасын кылып, бирде Кара шаардын, бирде Византиянын базарында жүргөнүн көргөндөр да бар экен. Дагы бир кептерде Кара булут ошол жерде жанын эрликтин колуна тапшырып, анын карападан чачылган алтынын кедей кембагалдар бөлүп алган имиш. Айтор Кара булут тууралуу аңыз кептер арбын балам. Ошондо кайсы кепке ишенсек болот, чоң ата? Деди Кара булуттун капыстан эле өлүп калганына ич ачышкан Тагай. Мен акыркы жолу Кара булут тууралуу бир кеп уктум. Андагы кепте ошондо атасы Кабыл Баатыр кайтып келип, Кара булутту жыландын уусунан сакайтып, аман калгандан кийин ал жан адамга зыян кылбайм деп өзүнө ант берип, чогулткан алтынын калаадагы жарды жакырларга таратып. Бир аргымак менен гүл азык камдап, түн жамынып жол жүрүп, касиеттүү адам рухун тазалай турган жер издеп, акыры Чеш дөбө деген жерге токтоп, ошол жерде жашаган бир уруунун арасына сиңип, Кара булут деген ысымын өзгөртүптү. Байлыктын сырын билген Кара булут бир канча жылдан кийин кайрадан байып, мал атасы Сансызбай аталыптыр. Ошол жердеги атактуу бектин кызына үйлөнүп, тынч тирилик кылып, бала чакалуу болуп, укум тукуму көбөйүп, канат бутагы жайылып жашап калган дешет. Кайрымдуулугу менен беришендигинен улам аны кадырлагандар абдан көп эмес. Дөөлөтү чалкып байып, дүнүйөсү түгөл болсо да өмүрүндө бир эле арманы бар экен. Ал арзып сүйгөн Айбарчага убагында сезимин билдирбей кеч калганы. Ошондуктан арзыганыңар болсо, өз убагында ага сезимин билдирүү да жигиттин чоң милдети. Сизди да мал атасы Сансызбай дешет го? Чечтөбө биздин жердин аты эмеспи? Деп кызыга сурады Жаныбек. Ошондо Кара булут бизге келиптирби, чоң ата? Анысын ким билет, чырагым, деди карыя. Таң сүрүп калды, уктагыла. Ансыз да түнү бою отурдук. Арчанын оту небак өчүп, боз ичи муздап калган. Тагай да, Жаныбек да түндүктөн түшкөн жылдыздардын шоолуларын тиктеп, көп кирпик ирмебей жатышты. Чөбөрөлөрү уктагандан кийин гана уйкусу качкан карыя акырын бөкчөңдөп басып, чапанын желбегей жамынып, керегелердин башын таяна боз үйдөн сыртка чыкты. Түндө анын түшүнө Суяптын гүлдөгөн бактары жана бабаларынын куттуу конуштары кирип жатты. Чыгышты карады. Таңдын муздак шапааты согуп, ал бир кездерде туулган жеринен айрылып, Мани кечилге кошулуп алыскы Тибеттеги Ажыдар тоого бара жатканда коштошуп кала берген сары жылдыз чыгыш тарапта аны күткөндөй жалгыз балбылдап жанып турган экен. Соңу 2021-2022 жылдар Бишкек шаары. Романдын автору Гүлнура Жумалиева. Кадырман угарман, сиздер Гүлнура Жумалиеванын «Мен сүйүүнү тандайын» чыгармасынын финалдык бөлүмүн уктуңуздар. Көркөм окуган Айгүл Мырзабек кызы. Алдыда сиздерге автордун калемине таандык «Алча гүлдөгөн түндө» романынын уландысы жана жаңыдан жарык көрө турган «Менин сүйүүм Альби» аттуу чыгарма тартууланат. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып, пикир калтырып, каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.